Салам достор, сіздер менен Мирлан Батырханов. Бүгін біз сіздер менен биздин ишке тиешелүү бир иш жөнүндө кетели. Бир студент зоология илиминен экзамен тапшырыш керек экен. Анан ал бир гана теманы жакшы өздөштүрүп калат экен. Бул бүргөлөр жөнүндө темасын жакшы өздөштүрүп алды да. Анан кийин билет алса эле карышкыр чыгат. Карышкыр чыкканда жооп бере баштайт. Карышкыр бул токойдо жашачу жаныбар. Ал жырткыч жаныбар. Ал элек жана башкалардын эти менен тамактанат. Ал үйүр болуп жашайт булар. Жана алардын терисинде жүнү бар. Жүнүнүн ичинде бүргө бар деп бүргө жөнүндө айта баштайт экен. Өзүнүн жакшы билген темасы. Мугалим муну байкап калып, башка тема кетип калган байкап калып, дагы бир билет алыңыз дейт экен. Дагы бир билет алса, ал жерде жираф болот экен. Жираф бул Африкада жашоочу жаныбар, бул чөп менен тамактанат. Аларда үйүр болуп жашайт. Моюну узун, жана жүнүндө дактар бар. Ал эми жүнүнүн ичинде бүргө бар деп дагы бүргө жөнүндө айта баштайт экен. Анан мугалим дагы байкап калып, дагы бир билет алыңыз десе, ал жерде балык жөнүндө чыгат экен. Балык бул суда жашоочу жаныбар, ал кабыкчалар менен капталган. Ал суда жашайт, ошол себептен анын жүнү жок. Ал эми ал курап жашканда анын жүнү болмок. Ал эми жүнү болгондо анын ичинде бүргө болмок деп дагы бүргө жөнүндө айта баштайт экен да. Анан биз да жашоодо өзүбүздүн бизнес жөнүндө сүйлөгөндө, элдер менен сүйлөгөндө дал ушундай өзүбүздүн үчүн алып барышыбыз мүмкүн. Жана ушул себептен биздин бизнеске элдердин ою анча жакшы болбой, ишеним аз болуп, булар кечке өзүнүн бизнесинде сүйлөй берет деп бизди жаман көрүшүп, жана мен да ошого окшогон тантык болуп калгым келбейт, кечке бүргө жөнүндө сүйлөй бергим келбейт деген мамиле болушу мүмкүн да. Ошол себептен биз сиздерге сунушубуз, адамдар менен сүйлөшкөндө биздин бизнес жөнүндө эмес, алардын турмуш жашоосу жөнүндө, алардын жашоосун өзгөрүш варианттары жөнүндө, теория жүзүндө жок дегенде өзгөртсө болору жөнүндө сүйлөшөбүз. Жана деги эле азыркы учурда адамдар кантип жашоосун өзгөртүп атат. Биздин бизнесте деп кичине айтып койсоңуз болот, биздин бизнесте өзгөртүп атат. Сендер ошентип өзгөртсөң болот. Деги эле, ал бизнесте мен колуман келбейт, жок, биздин бизнес ойлой, деги эле бардык эле бизнестерди өзгөртсө болот. Деги эле бизнесмен бул мындай, анан бизнесмен менен айлык аштыгын айырмасы мындай деп ошол жөнүндө көрүп сүйлөшсөңүз, адамдар ошондо сизди угууга аракет кылат. Себеби дегенде сиздин алардын жашоосу жөнүндө көрөп ойлонгонуңузду байкайт. Алардын жашоосу жөнүндө сүйлөгөнүңүз үчүн аларга кызык болот. Ал эми биздин бизнесте гана сүйлөй берсеңиз, алар уккусу келбейт. Сиз деле кечке эле бүргө жөнүндө айта берген студент уккуңуз келбейт. Сиз билетке чыккан жоопко жооп беришиңиз керек. Адамдар үчүн эң негизги тема бул эмне? Бул бүргө темасы эмес, бул биздин бизнес темасы эмес, бул алардын жашоосунун өзгөрүшү жана алардын жашоосун жакшыртуусу. Көптөгөн адамдар үчүн бул капиталы жок бизнес баштоо мүмкүнчүлүгү, жана тажрыйбасы жок болуп туруп үйрөнө алуу мүмкүнчүлүгү, жана тобокел жок бизнес вариант болот. Ошол жөнүндө айтсак болот үстүртө. Бирок эсиңизде болсун, биздин бизнес көпчүлүк адамдар үчүн бул болгону курал. Алардын жашоосун, жашоо турмушун өзгөртүү үчүн керектүү курал. Ошол себептен сиздер алардын жашоо турмушу жөнүндө көрүп сүйлөшүңүз, алардын бул бизнеске келсе кантип жашоосу өзгөрөт. Ошол жөнүндө көрүп сүйлөшсөңүз, адамдар сиздин бизнесиңизди угууга даяр болот. Эгерде видео пайдалуу болгон болсо, лайктарды басабыз, каналга катылабыз, жана сындай кичинекей колокольчик турат, ошону басып коюңуз, жана коллегаларыңыз менен, тааныштарыңыз менен бөлүшүп кетиңиз. Сиздер менен Мирлан Батырханов болду. Дагы жаңы жолугушууларга чейин аман болуңуз.